Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Ысык көлдүн Торайгыр айылында туулуп, аттын кашкасындай таанымал болгон 3 инсандын мааракеси өз айылында салтанат менен өттү. Иш-чара мамлекет башчы жарыялаган улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жөнүндө жарлыгынын негизинде уюшулуп, көптөгөн аттуу баштуу адамдар катышты. Уңгу жол деген чоң идеологиялык багытында бүгүнкү жаштарга таалим тарбия, ыймандуулукту жана улууларды сыйлоону, мамлекеттик тилди жакшы үйрөнүүнү, каада салттарды сактоо багытында ушул Молдогазы Токобаевдин жазган эмгектери, Болот Миңжилкиевдин ырдаган ырлары, Мустафа Акунбаевдин коюп кеткен опералары чоң үлгү болот го деген жакшы үмүттөбүз. Бул чоң жардам берет го деген, жаштарыбыздын келечегине кеңири жол ачалдык го деген ниеттемин. Белгилүү акын, драматург, кыргыздын жазма адабиятына негиз салган адабиятчы Молдогазы Токобаев 1905 жылы Ысык көлдүн Торайгыр айылында жарык дүйнөгө келген. 1974 жылы каза болгон жазуучунун 120 жылдык мааракеси киндик каны тамган айылында өткөрүлдү. Мустафа Акунбаев 1935 жылы Ысык көл облусунун Торайгыр айылында туулган. Бул инсандын 90 жылдык мааракеси белгиленди. Дүйнөнү дүңгүрөткөн кыргыздын опера ырчысы Болот Миңжилкиев дагы ушул айылдын кулуну. Дүйнөлүк классикалык чыгармаларды жеткире, чеберчилик менен аткарган инсан убагында көптөгөн сыйлыктардан тышкары СССРдин эл артисти наамына татыган. Мына ушул атагы чыккан 3 инсандын мааракеси туулган айылында жогорку деңгээлде өтүп, катышуучулар алардын басып өткөн жолун эскеришти. Молдогазы Токобаев жөнүндө айтканда биз билебизби, 28 жылы кайгылуу хоккей жазылып атпайбы, пьеса жазылып коюлуп атат. Эң биринчи туңгуч пьеса болуп атат биздин драматургиядагы. Анан бул баягы Алы Токомбаев, Касымалы Баяленов деп абдан көрүнүктүү жазуучулар менен тең катар жүргөн жазуучу болуп атат. Анан биз Бишкектен буюрса улуттук университетте, анан биздин Ишеналы Арабаев атындагы университетте дагы илимий практикалык чоң конференция өткөрөбүз. Ошондо кеңири сөз болот. Мамлекет азыр кайра жаралууну башынан кечирүүдө, бардык тармакта жаңылануу орун алып, маданият тармагында дагы байкалууда. Мындай мүмкүнчүлүктөр таланттуу жаштардын топ жарып суурулуп чыгуусуна жол ачат. Искусство үчүн, таланттуулар үчүн бийлик дайым кам көрүш керек экен. Ana ошондо гана алар дүйнөлүк деңгээлге жетет экен. Ошол улуттук ойгонууну, маданияттагы кайра жаралууну дагы бир кайра жаратышыбыз керек деп түшүнөм. Урматтуу замандаштар, ошол ураанды баарыбыз колдойлу дагы бул жаш муунун арасынан Миңжилкиевдей жана башкалардай улуу залкалар чыксын. Өлкөдө улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндө жарлыкты жайылтып, андагы 7 багытка камтылган ой мүдөнү калың элге жеткирүү каралган. Анда тарыхка из калтырган жогорудагыдай инсандардын эмгегин даңазалап, урматтоо дагы камтылган. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.